Кайсыңар биздин кичинекей жана сүйүктүү мотурайган досторубуз? Жакшысыңарбы? Бардык биздин сүйүктүү көрүүчүлөрүбүзгө Тармабай көмөккө ысык салам айтабыз. Биз силерди аябай сагындык достор. Силер бизди сагындыңарбы? Биздиби? Сагынды болуш керек. Мынакей баштарын ийкеп атышат кээ бирөөлөрү. Кээ бирөө сагынбаптыр, кээ бирөө сагыныптыр. Сагынгандарга салам, сагынбагандарга да баардыгыңыздарга салам жолдойбуз. Анткени биз силерди аябагандай жакшы көрөбүз. Баса тиги окууңарды жакшы эле окуп атасыңарбы? Ооба, мен жана менин досторум жакшы эле окуп атабыз. Бирок мен бүгүн сабактардан анча жооп бербей калдым. Эмне болуп кетти анчалык? Анткени бүгүн башым ооруп жатат. Негизинен азыр жөтөл, тумоо күчөп жаткан убагы. Ошондуктан мага да сук тийип калган окшойт. Сизде дары барбы? Дары жок менде. А кандай дары керек? Билбейм, ушу баш оорум басса эле болду дейм да. Азыр Элина, кое тур. Дарыдан башка бир айла таап көрөлү да, жолдорун издеп көрөлү да кадимкидейчи. Мисалы кандай жолдор? Кел мындай кылабыз. Дары ичпей туралы, биринчи мындай кылалы. Мен сага малина кыямы менен чай жасап берейин. Сен ошол чайды ичесиң, анан тышкары сен мындай өзүңө дем күч берип тур да, мен күчтүүмүн. Мен ушул тумоону жеңип кетем. Мен сергекмин. Менин ден соолугум чың деп айтып тур, макулбу? Макул. Макулсуң, Азыр болсо достор мындай ушундай убакыт болуппайбы? Мезгил алмашып, суук түшүп, анан ар кандай вирустар жүрүп атат. Ошол вирустар жугуп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн дагы кээ бирөөбүз ушинтип ооруп калып атабыз, жөтөлүп, тумоолоп, мурдубуз агып. Ошондуктан андай болбош керек. Аларды жеңишибиз керек. Анан аларды жеңиш үчүн биз кандай болушубуз керек? Күчтүү болушубуз керек, жана сергек болуш керек. Ошол эле учурда маанайыбыз дайыма ачык болуш керек. Туура айтасың. Маанайыбыз ап-ачык болуш керек. Анан негизи айтып кеттиң го, күчтүү депчи. Күчтүү болгондон тышкары, ошол күчтүү болуш үчүн, ага түрткү бериш үчүн негизи биз көңүлдүү көнүгүүнү дагы унутпай, калтырбай, ээринбей жасашыбыз керек. Кел, Элина, мындай кылалы. Сен досторубузду ээрчитип ал, көңүлдүү көнүгүү жасагыла. Мен болсо жана айткан чайымды жасап келейин. Малина бошупчу. Анан сен кадимдей жакшы болуп каласың. Азыркыга караганда жылмайып, маанайың көтөрүлүп калат. Болобу? Маканда достор, биздин катарыбызга кошулуп, чогуу көңүлдүү көнүгүү жасагыла. Ошентип келе. Деңиз түбүнөн баардыгыңарга салам жолдойбуз жана көңүлдүү көнүгүүнү деңиз жандыктары менен бирге баштайбыз. Эң алгач биз кимдер менен таанышабыз? Акулалардын үй бүлөсү менен таанышабыз достор. Биз менен Муслима жана ошондой эле Алинур. Мынакей достор, эми кыймылдарды үйрөнөлү достор. Эң алгач бала акула кандай болот достор? Бала акула мындай болот. Бала акула түттүрүт, бала акула түттүрүт, бала акула түттүрүт, бала акула. Андан соң апа акула, апа акула түттүрүт, апа акула түттүрүт, апа акула түттүрүт, апа акула. Андан соң ата акула түттүрүт, ата акула түттүрүт, ата акула түттүрүт, ата акула. Чоң апа акула түттүрүт, чоң апа акула түттүрүт, чоң апа акула түттүрүт, чоң апа акула. Азаматсыңар, эми болсо чоң атаны турайбыз. Чоң ата аябай чоң, Чоң ата акула түттүрүт, чоң ата акула түттүрүт, чоң ата акула түттүрүт, чоң ата акула. Эң сонун эми музыканын коштоосунда бирге чогуу жасайбыз. Достор, кошулгула. Бала акула түттүрүт, бала акула түттүрүт, бала акула түттүрүт, бала акула. Апа акула түттүрүт, апа акула түттүрүт, апа акула түттүрүт, апа акула. Ата акула түттүрүт, ата акула түттүрүт, ата акула түттүрүт, ата акула. Чоң апа акула түттүрүт, чоң апа акула түттүрүт, чоң апа акула түттүрүт, чоң апа акула. Чоң ата акула түттүрүт, чоң ата акула түттүрүт, чоң ата акула түттүрүт, чоң ата акула. Сүзүп кетебиз түттүрүт, сүзүп кетебиз түттүрүт. Жакшы калгыла түттүрүт, жакшы калгыла түттүрүт, жакшы калгыла түттүрүт.
Мынакей көнүгүү жасап, ысык чайдан ичип, маанайларыбыз көтөрүлүп, кадимкидей жакшы да болуп калдыкпы? Ооба, Таран байке, мен өзүмдү кыйла жакшы сезип калдым. Сиздин малина кыян менен кошулган чайыңыз жардам берди окшойт. Ооба да, жардам берет да. Анан сен дароо эле дары сурайсың. Дары деген ошо негизи дарыны көп колдонбош керек да. Анан дарыгерлер айтат экен. Ошол кандайдыр бир вируска дары жок деп айтышат экен. Элестет? Анткеничи, мисалы, бир адамдан экинчи адамга жукканда, ал вирус мутация болуп кетет экен. Анан ошол мутация болуп кеткен вирусту кээ бир дарылар кадимкидей айыктыра албайт экен. Мисалы, мындай деп айтат, түшүндүрө кетели досторубузга. Мен мисалы жөтөлүп атам да, мурдуман суу агып атат, температура болуп атам, каным ысыпчы. Анан элинага жугуп кетсе, элина ошол замат башкача ооруп калышы мүмкүн экен менденчи. Анын кулагы ооруп, тамагы ооруп калышы мүмкүн экен. Меники башкача ооруп аткан болчумун да. Ошол вирус элинага өткөндө мутация болуп кетет экен кадимкидей. Ошондуктан дарыгерлер кандайдыр бир ооруга дары жок деп айтышат экен. Анан дарылардын баарын эле колдоно бербеш керек. Анткени ал деген иммунитетибизди эмне кылат? Түшүрүп салат. Ооба да. Апаң да айтып калабы ошентип? Ооба, мага да апам аябай көп жолу айткан, адам кечке дары ичүүсү иммунитети түшүп, алсырай баштайт деп. Ошо да. Апам туп-туура айтат. Апаңды уксаң жакшы кыз болосуң деген сөз. Туура. Ошондой эле бүгүн 18 ноябрдан тартып бир апта бою дүйнөлүк антибиотик дарыларды туура колдонуу жумасы өтөт. Көрдүңбү жумалыгы? Ошол дарыгерлер ошол жумалыкта кадимкидей эле семинарларга барышып, катышып, анан ошол жерден жакшы маалыматтарды, антибиотиктер тууралуу, антибиотиктерди туура пайдалануу тууралуу маалыматтарды беришет экен. Ошондуктан достор, жашыңардан ден соолугуңарга кам көргүлө. Көрдүңөрбү? Андыктан достор, суукта жылуу кийинип, туура тамактанып, муздак суусундуктарды ичпей, ден соолугубузга кам көрүп, сейрек болуп оорубайлы. Ооба, мынакей Элина да туп-туура айтып атат. Андан тышкары достор, антибиотик деген нерсе бул мынакей ичибиздеги, биздин ашказаныбыздагы мындай ичегилерибиздеги туура витаминдерди, керектүү витаминдерди, пайдалуу бактерияларыбызды жок кылып салат экен. Элестет? Аябай кызыктуу экен, Көп кызыктуу да. Ошондуктан досторубуз дарыны ичпеш керек, анткени биздин организмибиз дарыга көнүп калат. Ошондуктан дарыны көп иче бербегиле. Ошон үчүн биздин мынакей жакшы ыкма колдондук го. Чай сыяктуучу. Элдик ыкма деп коет. Ошондойлорду колдонсоңор, силер дагы ден соолукта болосуңар. Андан тышкары мына көнүгүү да жасадык. Эң сонун болду. Азыр болсо достор, каяка баралы? Элина жана биздин досторубуз сүйгөн түрмөгө кетели, узайлы. Эмне үчүн түрмөнү чогуу көрөлү достор? Кандайсың, Дубал? Жакшы. Эмнени ойлонуп атасың? Эшлегенде эле ойлонгон жоктум, сени күтүп аткам. Ой, айта бер. Сенден көрүнүп турат го. Иш жөнүндө ойлонуп жаткам. Неге сүт диштер чыгып чөт, дароо эле даяч чыкса болбойбу? Кел анда достордон сурап көрбөйлү. Алар кандай ойлойт болду экен? Анткени 12 жашка чейин диштер, сүт диштер болот. Анткени алдар бошураак эле болот. Билекке катуу нерсе жеп салсаң, эме кыймылдап кетет. Аны кечке туруп, анан жуусаш керек да. Вот сүт. Сиз койгондон кийин сүт да. Достор, силердики деле биз чети тура, бирок Бакиян экөө сезилдеп окуп чыктык. Келгиле анда, кененирээк токтололу. Билесиңерби, сүт тиштерибиз 20 даана болот. Ал эми өзүбүздүн тиштерибиз 32 даана. Ал эмнеге? Биздин ыркай кезибизде жаагыбыз кичинекей болот. Биз чоңойгон сайын жаагыбыз да чоңоет. Ал эми сүт диштер ошол бойдон калат. Ооба, ошон үчүн сүт тиштерибиздин ортосу ачылып калат экен да. Туура айтасың. Ал эми 6 жаштан баштап сүт тиштерибиз бошоп, түшүп, анан туруктуу тиштер чыгат. Достор, сүт тиштерибиздин эң башкы максаты эмне экенин билесиңерби? Биздин азуу тиштерибизге ордун даярдап турат. Ушул жерге өсөсүңөр деп. Эгерде сүт тиштерибиз эрте чүп калса, же жулууга мажбур болсо, анда туруктуу тиштерибиз кыйшак болуп өсүп калат. Ошондуктан эрте түшөт деп жулуп салбагыла.
Көрдүңөрбү достор, сүт тиштеринде функциясы бар экен, аны да билип алдык. Анда силер менен коштошобуз. Көрүшкөнчө. Элина, биз бала кездечи, кичинекей кезимде сасык тумоо дегенди билчү эмеспиз. Кадимкидей мурдубуз агып, башыбыз ооруп, каныбыз ысып, температура болуп жүргөн кезде сыртта суукта чана тээп жырга ойноп жүрбөчүбүз. Негедирчи? Эми катуу оорусак албетте ооручубуз, бирок мындай бир аз тумоолоп калсак андай болчу эмес да. Анан апабыз ошол ооруган жерибизге кадимкидей эле койдун майын сүйкөп койчу. Сүйкөп койгондо кадимде айыгып калчубуз жыргап. Турбайке, сиз бала кезиңизде айтып берген мага аябай жагат да. Кезинен мага атам дагы аябай көп айткан. Биз деген жаш кезибизде пияздан аябай көп жеп, ооруганда пияздан аябай көп жеп, сарымсактын тиштерин тазалап, кулагыбызга салып койчубуз деп. Ооба, дагы ошондой болчу. Кулагыбыздан тышкары тиги мындай шуру сыяктуу кылып туруп, мындай кадимки мойнубузга илип койчубуз. Ошол дагы жардам берчү достор. Азыр болсо сөзүбүздү таланттуу досубуз менен, коногубуз менен, жөнөкөй конок эмес, жылдыздуу коногубуз менен уланталы. Бизде бүгүн конокто ким? Бизде бүгүн биринчи жылдыздуу коногубуз, ырчы досубуз Шишеналиев Арген. Кол чабалар менен тосолалы. Арген кандайсың? Аман-эсен жетип алдыңбы? Ооба. Студиябыз жактыбы? Ооба. Жакты, эң сонун. Анда эмесе экинчи камерага карап, биздин досторубуз менен, эл менен амандашып алсаң болот. Досторум, классташтарым, ата-энем, силерге салам айтам. Дароо салам жолдоп салдыңбы? Амандашып, өзүңдү тааныштырып. Менин атым Шишеналиев Арген. Номер 96 мектепте окуйм. 9 жаштамын. Жана ырчылыкка кантип келип калдың? Ырчылыкка мен эң башында 3 жашыман баштап ырдачымын. Атам ырдап жүрчү негизи. Анан мен атамды туурап, мен да ырдам келатат деп атаман сурагам. Анан мен да ырдап, телевизордогу ырчылардай болгум келет деп атам айткам. Анан ырдап болуп кеттим. Сонун экен Элина, сахнаны ошондо кадимкидей эңсеп, сахнага чыккың келип, ырдагың келип, жылдыз болгуң келген турбайбы? Сахнага чыгып ырдап, адамдардын кол чабышын көрүп, ушундай жакшы көрөм да мен. Эң сонун. Сага мындай өзүңө көңүл бурдурткан жагат турбайбы? Сонун. Сен ырчы экенсиң, кечки ар бир ырды ырдай бер, тажап кетпейсиңби? Жок. Наоборот, мага мындай энергия дегендей мага жакшы болот да, өзүмө наоборот. Кадимкидей ыр аркылуу өзүңдү сонун сезип калат экенсиң да. Маанай түшүп калган кезде ырдап коесуңбу? Ырдап койсом өзүмдү кыйын сезип, кайгылуу эмес, маанайым 5 болуп, сонун болуп калам да. Көтөрүлүп калат экен да. Кайсы ырларды ырдаган жагат сага? Мага көбүнчө өмүр жөнүндө, көңүлдүү сонун ырлар жагат, шаңдуу ырлар. Кыргызстанда эң жакшы көргөн ырчың кайсы ырчы? Кубаныч Баркалбасов, Бекжен Темирхан, Арсен Темирхан, Алмаз Шадаев, дагы калган бүт ырчылар жагат. Баардык ырчылар. Кыргызстандагы кайсы ырчы болсо баардыгы жагат экен да. Эң сонун. Мындай вокалдык суроо деп коелу. Ырдаардын астында өзүңдү кадимкидей үнүңдү жылытып, ушундай ыкмаларды колдоносуңбу? Ооба. Мени вокалдан, мектепте вокал бар, ал жерде мени Эрлан агайым окутат. Эрден ырдатып, пианинодан ырдатып, үнүмдү жакшы кылып, ошо Эрлан агайыма салам жолдойм. Эң сонун. Эрлан агай, кандайсыз, жакшысызбы, аман-эсенсизби? Сонун. Ыр боюнча ар кандай сынактарга катышкансыңбы? Ооба. Кандай сынактарга катышкансың? Сынак мен айыма тобусуна катышкам, сен мыктысыңга, жана калган башкаларга. Эң сонун. Бизге буйрса ырдап берет турбайсың анда, э? Жакшы. Жандуу үн менен ырдайсыңбы? Ооба. Азыр бизге ырдап берсең болобу? Айылым алтын бешигим, алмаш кызгуттун кешигим, апа күлгө оролсун, ардайым атыр тегизим. Тоолорум айды көтөргөн, жылдыздар булут өңөргөн, бактылуу кандай адаммын, керемет жерде төрөлгөн.
бактылуу кандай адаммын керемет жерде төрөлгөн. Айылым алтын бешигим, алым ашкыс куттун кешигим. Апа күлгө оролсун, ар дайым атыр тегизим. Ай, баракелде. Эң сонун айылың тууралуу ырдап калдың. Кайсыл айылдан төрөлдүң беле же шаарданбы? Айылдан. Кайсы айыл? Айтып берчи айылың тууралуу. Нарын областында төрөлгөм, ат башын кызыл тусунамын. Айылда чоң апама жардам берем, чоң атама, тайытама, тайнеме. Ал жерде кызыктуу бүт бары. Канча мал жан деп коет эмеспи? Канча мал бар? Малдан 10дон ашыктай, жок 7ден ашыктай. 7ден ашык? Ооба. Баш бар. Ооба. Санап көрө элексиң, бирок көп. Ооба, көп. Эң сонун. Кайсыл жаныбар жагат сага? Мага көбүнчө карышкыр жагат. Карышкыр. Жана орусча айтканда эмелер бар го, карышкыр тууралуу. Ырлар же болбосо фразалар бар го, ошондой сыяктуу же? Ооба, жок андай эмес. Карышкыр эмнеси менен жагат анда айтчы? Карышкыр күчтүү, сулуу, жакшы көрүнөт адамга. Сен жашооңдо чындай эле карышкырды көрүп көрдүң беле? Жок. Көрө элексиң, Андайдан элестет, Элина качып кетмек го дейм дароо эле, карышкырды көргөндө. Карышкырдын сүрү жаман да, ал ит месяты. Башкача болот да ал. Ооба. Иттер да качат да карышкырдан. Адам колуңда мылтык болсо анда качпасаң болот, бирок албетте карышкыр коркунучтуу. Чиги эме бар го, зоопарктачы. Зоопаркта карышкырды көрүп калганда мындай эме турат да, тордун артында турат да, бирок баары бир коркосуң да. Карышкыр аябай сүрдүү болот негизи, Сүрүү менен жагат окшойт карышкыр, Кана анда жаныбарыңды билип алдык. Үй бүлөң тууралуу айтып берсең, канча бир туугансың? Мен 5 бир тууганмын. Биринчи эң улуу эжем бар, аты Сезим. Андан кийин дагы бир эжем бар, аты Алтынай. Андан кийин байкем бар, аты Айбек. Андан кийин менин атым Арген. Андан кийин бөбөгүм, аты Айдар. Кубанычтабыз таанышканыбызга. Эң сонун. Үй бүлөңдө жалгыз сен эле ырдайсыңбы же бешөөңөр тең ырдайсыңбы? Жок, менин атам, анан мен ырдайм. Экөөңөр эле? Апаң ырдабайт? Жок. Кара сөз айтат? Жок. Апаңдын кандай таланттары бар? Апаң кайсы жеринен сен мына таланттуусуң, мынакей таланттуу жылдыздуу конок болуп келип атасың. Апаңдан алган кайсы мүнөздөрүң бар? Апам үйгө барып, жумуштан келип, анан бизге тамак берип, ушундай таланттар. Тарбия берген, Тарбия. Апаң 9 ай бою ичинде көтөргөн сени, андан тышкары жүрөгүндө көтөрөт дегенде, апаларыбыз бар болсун деп, апалар тууралуу чыгарма жаңыртып коесуң. Ата-эне жөнүндө берем. Ата-эне жөнүндө, кана кыскача. Ата-энеби? Ооба. Азыр кандай эле? Же болбосо апа жөнүндө да бар го. Картайба. Жан апам. Апа кем картайба. Биздерди окшоштуруп кеттиң окшойт, бирок жакшы, эң сонун. Биз сенин үй бүлөң жөнүндө сурай кеттик. Мектеп жөнүндө сурайлы. Мектепте кандай окуйсуң? Мектепте 5-4-төргө окуйм. Эжемдин аты Айнагүл Казакбаевна. Бизди окутуп, ал биздин экинчи апабыздай эле. Айнагүл эжеме салам жолдойм. Жана бардык классташтарга, Классташтарга. Ооба. Сен деген нече сында ырдайсың? Ошондо демек мектепте музыка салган жакшы көрөсүңбү? Ооба, музыка абдан жакшы көрөм. Кандайдыр бир майрамдар болуп калганда бардыгы сени чыгарышабы ырдаган? Ооба. Майрамдар болгондо, мисалы, кээде директор эжейим ал дагы мени колдоп, коштоп турат. Актовый залга ырдап берип турам. Мени колдоп, кол чабышып турушат. Алипе майрамында да ырдагам. Эң сонун. Алдыга койгон максаттарың тууралуу. Мен чоңойгондо ырчы болгум келет. Азыркы белгилүү ырчылар, мисалы Нурлан Насип, Алмаз Шадаев, Арсен Темирхан, Бекжан Темирхан, ошолордой болуп белгилүү болгум келет.
элге ырчы болуп. Эң сонун. Сынактарың тууралуу 2 сынакка катыштыңбы же андан тышкары дагы барбы? Дагы сынактарга катышкам. Мектептер аралык балки. Мектептен, тойлордон. Тойлордон. Той деген эң чоң сынак болуш керек, Тойго чыгырдаш. Тойго чыкканда кандай кийимдерди кийесиң? Артист көйнөктөрүң бар да, Ооба. Кыргызстан жөнүндө ырдасам, кыргыз кийимди кийем. Шаңдуу ырдасам, костюм шын кийем. Дагы ата-эне жөнүндө ырдасам, андан да жакшы кийинем дегендей. Эң сонун. Азыр болсо кыскача роликке берелиби, Кезекте кыскача роликке берели, андан кийин же салам жолдодуң беле? Салам жолдогонсуң да? Салам жолдогом. Дагы жолдоп койчу, кененирээк жолдочу. Менин ата-энеме, эң биринчи ата-энеме оорубагыла, көп жашагыла, мен силерди жакшы көрөм, классташтарыма айтайын. Мен силерди жакшы көрөм, классташтарым. Баарыңарды дагы эжейиме, мектептен берген вокалдан Эрлан агайыма, таятама, тайнеме, чоң апама, чоң атама, жана жакындарыма, бөлөмдөрүмө салам жолдойм. Баардыгына салам жолдойбуз. Эң сонун. Анда эмесе сага ыраазычылык билдиребиз. Дагы талантың ташкындап, өркүндөп, көп ырдап, белгилүү болуп, өзүң максаттарыңа жетип, дагы башка өлкөлөргө барып, Кыргызстанды таанытып, биздин желегибизди бийик көтөргөн азамат жигиттерден бол. Рахмат. Эң сонун. Анда эмесе достор, кыскача роликтен кийин биздин Арген досубуз сонун чыгарманы жаңыртып берет. Эң сонун. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен уюштурулуп жаткан «Сен мыктысың» долбоорунун 3-чү сезонуна өзгөчө өнөрлүү балдар үчүн аймактарга кастинг жарыяланат. 16 ноябрь Тогуз Торо району, Казарман айылы, микрорайон Нур Жайык. Номер 1 Тоту Мойдунов атындагы Макмал орто мектеби. 17 ноябрь Жумгал району, Чаек айылы, Аманбек Өмүралиев атындагы 26 кесиптик лицейде. 18 ноябрь Кочкор району, Кочкор айылы, Нинакан Жүндүбаева атындагы орто мектеби. 19 ноябрь Жети Өгүз району, Дархан айылы, Абылай Сатылганов атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. 20 ноябрь Түп району, Түп айылы, Абдыкасым Карымшаков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби. 23 ноябрь Манас району, Покровка айылы, Покровка орто мектеби. 24 ноябрь Айтматов району, Аманбаев айылы, Чыңгыз Айтматов атындагы орто мектеби. Кастингке 3 жаштан 10 жашка чейинки балдар катыша алат. Эскертүү: 1-2 сезондо болгон өнөрлөр кабыл алынбайт. Видеолор 0555 0181 18 WhatsApp номерине кабыл алынат. Мектепке алгач барган күнүбүз, кармашы экекиден жүрчүбүз.
туган эжелерим агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламан. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык, бизге эме буйрук келип ажыратып. Мектебимин окуткан эжелерим агайларым, сиздерге башым ийип тазим кыламан. 11 жыл бирге окудук, бир туугандай болуп калдык, бизге эме буйрук келип ажыратып. Салам достор, кезектеги саякатыбызды баштайлы. Мен азыр Токтогул Сатылганов атындагы Адабият жана искусство музейине келдим. Бул имарат Бишкектин Борбордук бөлүгүндө, тактап айтканда Токтогул жана Памфилов көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан. Бул музейден кыргыз маданиятына, адабиятына чоң салымын кошкон залкар инсандардын өмүр таржымалдары, эмгек жолу жана сүрөттөрүн көрөбүз. Кеттик анда. Алгач бул имаратта Токтогул Сатылгановдун кызы Гүлсара апабыз жашаган экен. Ал эми 1989-жылы улуу акындын 125 жылдыгына карата бул музей ачылган. Музей 3 бөлүмдөн турат. Биз өзүбүз көрүп турган бул биринчи бөлүмдө Кыргызстандын аймагында табылган ташка чегилген алгачкы жазуулар. Мынакей, бул таштар 5-10 кылымга таандык экен. Мынакей жазуулары, руна, араб жазуулары экен. Ошондой эле бул жакта ошол жазуулардын сүрөттөрү да сакталган. Ал эми биз билген бурана, мунаранын сыртындагы дуалдарга сакталып калган жазуулар ошондой эле. Анан кийин баарыбыз билген эң алгачкы алипенин автору бул Ишеналы Арабаев. Ишеналы Арабаевдин бул бурчта өмүр таржымалы тууралуу эмгектери, ошондой эле негизи эле алган сыйлыктары сүрөттөрүн дагы көрө аласыңар. Ушул эле бөлмөнүн бул капталында эң алгачкы агартуучулар, коомдук ишмерлер Касым Тыныстанов, Ташым Байжиев, Зияш Бектенов, Тазабек Саманчин тууралуу маалыматтар берилген. Алардын сүрөттөрүн, эмгектерин жана ошондой эле өмүр баянын көрө алабыз. Ал эми бул китептер болсо ушул агартуучулар жазып кеткен китептер. Алардын эң алгачкы басылмалары дал ушул жерде сакталып калынган. Ал эми бул бурч болсо Манас эпосуна арналган бурч экен. Бул жактан Саякбай Каралаев, Сагынбай Орозбаков тууралуу маалымат ала алабыз. Ал эми бул сүрөттү карагылачы. Бул жакта элибиздин улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен Саякбай Каралаев бир унаада кетип баратып сүрөткө түшүшкөн экен. Репрессия учурунда айрым улуу акын жазуучулардын жазган эмгектери, китептери өрттөлүп кеткен. Ал эми мына бул көргөзмө ошол өрттөлүп кеткен китептердин элесин чагылдырып турат. Кымбаттуу достор, биз саякатыбызды улантабыз. Экинчи бөлмөдөн Мукай Элебаев, Жомарт Бөкөнбаев, Алы Токонбаев, Жусуп Турусбеков, Түгөлбай Сыдыкбеков жана ошондой эле Алыкул Осмонов сыяктуу улуу акын жазуучулар жөнүндө маалыматтар жана сүрөттөр берилген. Бул өзүңөр көрүп тургандай Алыкул Осмоновдун жаш кезиндеги сүрөттөрү. Ал эми бул үйдү жакшылап эстеп калгыла. Анткени биз жакында Алыкул Осмоновдун үйүнө саякат кылабыз. Бул жакта сакталган китептер дагы улуу акын жазуучулардын эң алгачкы басылып чыккан чыгармалары. Ал эми бул бурч төкмө акын комузчу Токтогул Сатылгановго арналган. Бул жактан Токтогул Сатылгановдун өмүр таржымалын, сүрөттөрдү көрө аласыңар. Ал эми дал ушул имаратта жашаган кызы Гүлсаранын дагы сүрөтү бар. Ошондой эле бул бурчтар Токтогул Сатылгановдун шакирттерине арналган. Негизи жалпы эле ушул музейдин эң башкы экспонаттарынын бири дал ушул бөлмөдө жайгашкан. Бул төкмө акын комузчу
Токтогул Сатылгановдун өзү колдонгон, черткен өзүнө таандык комузу. Жана ошондой эле СССРдин эл артисти Абдулас Малдыбаевдин домбурасы жана мандолинасы дагы дал ушул жерде сакталган. Ошондой эле бул жактан алгачкы композиторлор Ыбырай Туманов, Жумамүдүн Шералиевдин, чыгаан ырчылар Мыскал Өмүрканова, Муса Баетовдун, актер жана актрисалар Муратбек Рыскуловдун, Даркүл Куюкова, Бакен Кыдыкеева, Сабира Күмүшалиева сыяктуу залкар инсандардын сүрөттөрүн, өмүр таржымалдарын, эмгек жолун көрсөк болот. Бул бурчтан Сүймөнкул Чокморовдун кинодо образ жаратып жаткан жеринен тартылган сүрөттөрдү көрө алабыз. Мисалы, бул сүрөттү карасак, Уркуя киносунда мынакей Сүймөнкул Чокморовдун аттын минип баратканын көрөбүз. Ал эми бул сүрөттө биринчи Мугалим киносу тартылып жатканда Дүйшөндүн ролун аткарган Сүймөнкул Чокморов. Бул Алтынай. Бүгүнкү көрсөтүүдөн көптөгөн пайдалуу маалыматтарды ала алдыңар деп ишенемин. Мага дагы абдан жакты, кызыктуу болду. Ушуну менен Токтогул Сатылганов атындагы Адабият жана искусство музейине болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө кош кылам. Ал эми азыр болсо көрсөтүүбүздүн эң кызыктуу мүнөттөрүнө келип жеттик, достор. Анткени азыр биз оюн ойнойбуз. Тактап айтканда биз суроолорду беребиз, а сиздер болсо ошол суроолорго так жана туура жооп берсеңиздер, сөзсүз түрдө белекке ээ болосуңар. А белекти айта кетсек, бул Локомотив муз аянтчасына 2 кишиге жолдомо. Көрдүңүздөр, Азыр болсо биздин телефонубуз бул жерге дароо чыгат. 0312 39 15 86 номерине чалыңыздар. 39 15 86 достор. Бизге чалгыла, чамдагыла. Биз күтөбүз. Кана эмесе биздин шамдагай күчтүү, акылдуу досторубуз. Кана эмесе чалуу бар окшойт. Чалууну кабыл алабыз. Салам, салам. Салам. Кандайсың? Айтпай кеткен турсуз. О, мынакей досубуз бар экен. Кандайсың? Жакшысың. Дароо ушундай окуп атта. Жакшы угулбай калат, байланыш үзүлүп калды окшойт. Бизге чалаардан мурун сыналгыдан алысыраак отургула достор, алысыраак кеткиле, андан кийин биз менен сүйлөшкүлө, анан сыналгынын үнүн кичирейтип, же болбосо такыр эле өчүрүп салсаңар, сонун болот. Чалуу бар, кабыл алалы. Салам. Кандайсың? Салам, салам. Ушундай үн чыкпаган досторум мага жагат. Саламатсыздарбы? Барсыңбы? Атың ким? Атым Элеонора. Элеонора, канча жаштасың? 12. 12 жаштасың, эң сонун. Кайсыл жактан бизге байланышка чыгып жатасың? Ош шаарынан. Ош шаар экен, Эң сонун. Анда эмесе суроону жаңырта берели. Токтогул Сатылганов тууралуу Байланыш үзүп калдык шейт. дегенде байланыш үзүлүп калды да. Кийинки чалууну кабыл алалы. Кана эмесе. Салам, атың ким? Сыналгынын үнүн кичирейтип койсоң сонун болмок да. Сыналгы деген телевизор, достор. Ким кайсыл бир досторубуз билбей калышы мүмкүн да которулушунчу. Телевизордон алысыраак отуралга, же болбосо үнүн өчүрүп салгыла. Чалуу бар. Салам, атың ким? Ырыспай. Атың ким? Саламатсызбы? Саламат. Атың ким? Канча жаштасың? Каяктан чалып атасың? Мен Баткенденмин. Эң сонун. Атым Амина. Амина, канча жаштасың? 11 жаштасың? 12. 12 жашта экенсиң. Анда эмесе биринчи суроону жаңырта берели. Токтогул Сатылганов тууралуу эмнелерди айтып бере аласың? Жогоруда саякатчы сары кыз түрмөгүндө айтылып берген, кенен айтып берген, Жазуучу болгон. Дагы бир жолу? Токтогул Сатылганов тууралуу эмнелерди билесиң? Жогоруда саякатчы сары кыз түрмөгү болгондо ошол жерде кенен айтып берген бизге. Токтогул Сатылганов агабыз, атабыз ким болгон? Кандай адам болгон? Жакшы угулбай калдык окшойт, байланыш башкача болуп атат. Анда эмесе кийинки досторубузга уруксат берели, мүмкүнчүлүк берели. Салам. Атың ким? Каяктан чалып атасың? Канча жаштасың? Шыбыр айт.
экен досубуз. Сүйлөп атат. Я. Катуураак сүйлөйбүз. Мына сага. Ушундай болот экен кээде жашоо турмуш. Кана эмесе дагы чалуу бар. Кийинки досубузга мүмкүнчүлүк берели. Саламатсыңбы? Саламат. Атың ким, канча жаштасың, каяктан чалып атасың? Бишкекте. Атың ким? 12 жаштамын мен атым. Жакшы. Алкайым. Токтогул Сатылганов агабыз, атабыз ким болгон? Алкайым. Дагы бир жолу? Ушундай болуп турат кээде. Өйдө төмөн болот достор, жашоодо, бирок сиздер эч алдан тайбагыла, бизге чалгыла, тың болгула, айтып бергиле жана жакшы түрмөктөрдөн көп көргүлө достор. Түрмөктү көрсөңүздөр дароо эле жооп бермексиңер. Кана эмесе чалуу бар. Салам. Алло. Салам, атың ким, канча жаштасың, каяктан чалып атасың? Атым Өмүрбек. Өмүрбек, жашың? Канча жаштасың? Ошондой, Өмүрбек ошондой. Кээ бир досторубуз ушундай болот экен. Кана эмесе атың ким, кийинки досторубузду кабыл алалы. Атың ким, канча жаштасың, каяктан чалып атасың? Алло. Угуп атабыз? Аябай жөтөлүп калдыңбы? Алло. Дагы эле айга элек экенсиң. Атың ким, канча жаштасың? Атым Медина, Бишкектен чалып атам. Токтогул Сатылганов ким болгон? Токтогул Сатылганов ким болгон? Мына сага. Эч окшошпой жатат окшойт. Биз такыр жообузду таап албай атабыз. Кана эмесе кийинки досубузга мүмкүнчүлүк барбы досубуз? Албетте, акылдуу досторубуз аябай көп. Атың ким, канча жаштасың, каяктан чалып атасың? Угуп атабыз? Болбой калды. Досубуз менен байланышта үзүлүп калды. Кана эмесе, Биздин достор сөздөр билбей жатышат го, жоопторун. Келиңиз экөөбүз ушу муз аянтчасына болгон 2 билетти алып экөөбүз эле барып келебиз. Экөөбүз эле барып келелиби? Анда эмесе достор, силер жоопту билбейт экенсиңер. Жакшыраак даярданып келгиле. Жакшы көп түрмөктөрдөн көргүлө. Бул болсо муз аянтчага экөөбүз барып келели. Болобу? Болбойт окшойт. Кана анда эмесе досторубузга мүмкүнчүлүк берели. Чалуу бар. Атың ким, канча жаштасың, каяктан чалып атасың? Маанайың жакшыбы, барсыңбы? Бул турмушта, бул жалганда тың досторубуз болсо, кана эмесе барбы? Барбы досторубуз? Салам досторубуз. Атың ким? Атың ким, канча жаштасың? Жакшыраак, тыңыраак сүйлөгүлө достор. Унчукпай тура бермей, жок, дароо чалганда эле мынакей байланышта үзүлүп калды окшойт. Кийинки биздин досторубуз эч даярданбаптыр бүгүн, ошондуктан кийинки биздин түрмөккө Данегин көрсөтүүсүнүн кийинки түрмөгүнө убакыт берели. Тилим пост түрмөгү. Бул эмне көрүп жатасың? Мага да көрсөтчү. Мен Канат деген досум бар го. Ошо мен жазып жаткам. Качан жазбасам да кечке үйдөм дей берет. Сүрөттөрүн карасаң. Ай, чын эле үйдөгү эле сүрөттөр го. Үй көчөк экенсиң деп жазып койбойсуңбу? Чын эле ушуну жазып коеюн. Бак бул биздин эфирибиз башталып калды окшойт. Кандайсыңар достор? Биз Айбек экөөбүз телефонго алаксып кеткен турбайбызбы? Ой, СМС келиптир. Канат жазыптыр. Үй күчүгүң эмне дейт го? Үй көчөк деген сөздүн мааниsin түшүнөбү же тамашалап жатабы? Билбейм. Балким чын эле түшүнбөйт. Ай, бизди көрүп отурган достор бул сөздүн маанисин түшүнөт бекен? Сурап көрбөйлүбү? Чын эле? Достор, силер бул сөздүн маанисин кандай түшүнүп жатасыңар, айтып көрбөйсүңөрбү? Канат, сен да жакшылап окугол. Үй күчүк. Үйдөн чыкпаган ошол. Үйдө камалып отурган кишини үй күчүк деп коет. Уялчак деген бала деп түшүнөм. Үйүндө
Итван күчүгү. Үйдөгү күчүктөр жашайт го. Ошондой болуп калам. Үйдү кайтарып, айтканын кылып, көндүргөн, ошондой түшүнөм да мен. Үйдө отуруп берип, телефонун тиктеп эле отуруп берген балдар деп ойлойм да. Үйдөн бактыкан, анан караган, тамак берген, вот. Үй күчүк үйдөн чыкпаган, элге аралашпаган деген маанини түшүндүрөт. Маселен, атасынын үй күчүк болушун балдары жактырышкан жок. Десек мында атасы элге аралашпай, үйдөн чыкпай жата бергени балдарына жакпай жатканын түшүнөбүз. Же дагы бир мисал келтирсек. Мен окушум керек. Үй күчүк болуп калышым кандай? Деп Арген борборду көздөй сапар алды. Десек, мында элге аралашпай, үйдө жатканды туура көрбөгөн Арген билим алганы борборго жөнөгөнүн билебиз. Үй күчүк деген сөздүн мааниси түшүнүктүү болдубу балдар? Кана таап көргүлөчү. Төмөнкү сөздөрдөн кайсынысы туура келет? Үйгө багылган күчүк. Үйдөн чыкпаган. Үйгө токтобогон. Туп-туура. Азаматсыңар балдар. Силерге ийгилик каалайм. Мынакей, үй күчүк деген сөздүн мааниси элге аралашпаган, эшикке чыкпаган адамдарга карата айтылат. Эми сенин досуң эмне деп жооп берет экен? Билбейм. Оппа, билдирүү келди. Не дейт? Айбак бол, үйгө деле кечке отурбайм. Жумуштар болгондо көчөгө чыгып келем дейт го. Досуң актана баштады го. Болду эми жазбай эле кой. Досуңду тарынтып аласың. Баса Бакбол, экөөбүз китепканага бармак эмес белек? Жүрү кеттик. Токтой тур, биринчи досторубуз менен коштошуп алалы. Сак саламатта тургула достор. Бакбол экөөбүз китепканага жетишип калалы. Кайрадан көрүшкөнчө, жакшы калгыла. Жүрү кеттик. Кытыгылаган адам. Кытыгылаган адам. Келип калдың сен кайдан? Элдин барын күлдүрүп, кытыгылаган. Кытыгылаган адам. Кыты. Кытыгылаган адам. Кытыгылаган адам. Келип калдың сен кайдан? Элдин барын күлдүрүп, кытыгылаган. Кытыгылаган адам. Кытыгылаган адам. Кытыгылаган адам. Келип калдың сен кайдан? Элдин барын күлдүрүп, кытыгылаган. Кытыгылаган адам. Кытыгылаган адам. Кытыгылаган адам. Азыр болсо достор, студиябызга келген экинчи жылдыздуу коногубуз менен таанышып алалы. Бизде бүгүн конокто Бердигулов Мурас. Таеквондо боюнча бир канча жеңиштерге жеткен. Алсак куржунунда 14 алтын, 4 күмүш жана 1 коло медалы бар. Эң соңу кол чабалы. Кандайсың Мурас, жакшысыңбы? Жакшы. Кандай келип алдың? Жакшы буюрса. Маанайың кандай? Жакшы, рахмат. Эң сонун. Экинчи. Өзүң тууралуу биздин досторго тааныштыра кетсең. Эң сонун, ошентип. Саламатсыңыздарбы, балдар? Менин атым Мурас Бердигулов Муратбекович. Мен 2013 жылы төрөлүп, ноябрь айында төрөлгөм. 4 күн мурун менин туулган күнүм болгон, 11 жашка чыкканмын.
Эң соңу. Анда эмесе ырдап коелу, Туулган күнүң менен. Туулган күнүң Менен. Туулган күнүң менен Мурас. Туулган күнүң менен. Канчага чыктың? 11-ге толдум. 11-ге? Манасага. Туулган күнүң кандай өттү айтып берчи. Жакшы өттү буюрса. Торт жедиңер. Торт жеп, киного барып. Киного бардыңар, көрдүңөр. Жыргадык. Жыргадыңар, Манасага. 11-ге чыккан кандай экен айтып берчи. 11-ге чыккан соң, маанайыңда соң өзүңдү чоңураак, улуу болуп сезе бересиң. Улуу болуп сезе баштап турсуң, Ооба. Эң сонун. Мынакей достор, биздин Мурас таеквондо боюнча кызыл колоң, кызыл эмне деп коет эле, куруң, кызыл курдун ээси экенсиң. Канча жашыңан баштап катышасың, айтып берчи кененирээк. Мен кичинекей кезимде садикке барчым, 4 жашым. Ошол кезде мен садиктен чыгып, батыраак тамагым жооп, үйгө барып, чечине алып, формамды алып, тренировкамды барчым. Менин садигим 131 болчу. Художественный академиянын жанында. Мен аяктан кичинекей кезимде барып, биринчиде Локомотивке баргам. Аякта менин биринчи агайым ал Адилхан болчу, анын аты. Дагы мен 4 жаштаман болгон албай койгон, мага башка жактарга барганда. Мен барсын 7 жаштардан же 6 жаштардан алып, мен 4 жаштан эч жактан албай коюп, мен ошол Локомотивке барсам, Адилхан деген бар экен. Ага менин мамам сүйлөшүп берсе, ал макул деди. Пробный кылып көрөлү десек, жакшы тренировка кылгам. Ал ойлогон экен, ошо жаңы мен биринчи агайым Адилхан. Мен аякка биринчиде бир эле күн барып коюп, анан тыштап, ойноп, мындай балдардай эле да. Бирок мен тыштан жокмун да. Мен ал спортту аягына чейин жеткирем деп сыймыктанып барып жүргөм. Ал кезде дагы барып жүргөндө мага ошол Адилхан агайым шоколадкаларды алып берип жүрдү да, таттуу нерселерди. Анан мага белек берчи же мамама берип койчу, мага үйдөн берип койгула деп мен жакшы көрүп жүргөн. Мен ошол кезде мен мамама кыйын болгон. Ал тренировканы төлөгөнү, үйгө төлөгөнү, ошонусу да кыйын болуп ман чыктык. Негизи 6 жыл барып атам, 7 жыл болот буюрса. Бирок опыт алып атам пока. Тажрыйба болдусуң, Азыр деле ошол Локомотивдесиңби? Жок, мен башка жакка жаңы спорт школага барам, имени Радбек Санатбаева. Ага барып, азыр спорт комплекске барып атам. Аякта жакшы тренировка кылып атам буюрса. Анан менде тренировкаларымда жакшы болуп атат. Тренировка эң сонун, 4 жашыңан баштап барсаң, мен 4 жашымда эстесем, кичинекей эле бала болчумун, сен 4 жашыңдан ойноп кетпей, ошо кадимкидей эле олуттуу машыгып, улантып кеткен турбайсыңбы? Же шоколадтар мени алдаган турбайбы бирок, бир чети? Жок, негизи мен уланткам, ал шоколадкаларды мага менен бөлүшүп жегем. Да жакшы машыккам. Жакшы машыккансың, Эмнеси менен кызыктырып кетти таеквондо? Мисалы, спорттун түрлөрү толуп турабы? Эмнеси менен кызыктырды? Спорт негизи Кореяда машыккам. Ал спорт негизи классический спорт дейт. Дагы ал дисциплинага үйрөтөт, дагы спокойствого, анан ата мекенди коргоо үчүн. Ал спорт негизи мага жакканысы, ал мындай Кореядан келген спорту болгон, өзү мага жагат да. Мисалы, ал менен кызыгасың, кыймылдайсың, көбүнчөсү соревнованияларга катышасың, көп ийгиликке жетесиң. Сен 14 күмүшүң, сен 14 алтының, 4 күмүшүң, 1 колоң бар экен. Анан күмүш кол алганда кайгырбадың беле, алтын ала албай калдым деп? Мен ошол кезде өлө ыйлап
ал кезде да туугандарым келели деп сурап жүрүшкөн. Мен айтып жүргөм, жок, келбей эле койсунчу, мен уялып атам деп. Уялып келдирбей атканымда, бирок кайрадан келишип, мен кайрадан туруп өзүмө ишенип, анан кайрадан алтын алып келгем. Бирок 3-чү орунду алганда мен өлө ыйлап эч жакка барган жокмун да. Бирок мен көбүнчө поздравление алгам. Туугандарыман, атамдарыман, апамдарыман, байкелериммен көбүнчө. Аларды мен да жакшы көрөм. Эң сонун. Нассага спорт деле жашоодо кудайда. Өйдө төмөн болот, жашоодо деле ушундай болот го. Спортто деле мисалы кээде коло алып каласың, кээде күмүш деле алып каласың. Бирок бир эшик жабылса, экинчи эшик ачылат экен да турабы. Мүмкүнчүлүктөр толтура экен жашоодо. Буюрса, койгон максаттарыңа дагы жетесиң турабы? Эң туура. Эң туура, жакшы сөз болду окшойт, Медалдарың тууралуу айтып берсең. Акыркы медалың. Аларды көп айтпай эле коеюн. 2 медалым бар. Алар Шыңгыр айткан медалдарың? Могул. Анан Таэквондо дейт го. Могул. Могул медалымды Казакстандан алып келдим. 2-чи орун болуп. Досторго да көрсөт койчу мындай чоңураак кылып. Казакстандан эл аралык чемпионат деп коебу, эмне деп коет? Аякта өлө чоң чемпионат болчу. Кана досторубузга көрсөт. Түзүрөөк кылып. Көрүп атасыңар достор? Казакстандан алган медаль менен бир чети мактана кетели, досторубузга да көрсөтө кетели. Алтын медаль. Анан 2-чи медалым Өзбекстанда. Ал медалымда чоң чемпионат болчу. Мында камерага көрсөт кой, мындай кылып кыйшайтып. Мына сара. Чоң чемпионат болуптур. Анан ошол кезде өлө коркуп, биринчи раундумду утуп, анан 2-чи раундтан коркуп калдым да. Анткени мен душман деп коелу, соперник орусча айтканда. Кандай деп коет эле? Атаандаш, каршылаш деп коет, Анан мен чыкканда ал менден узун болуп, чоңураак, уулуу болуп, утулбай койгон. Бирок негизи ал эң кымбат эмес, анткени 2-чи орун деле алсаң деле опыт аласың, үйрөнөсүң. Могу жеринде туура эмес кылдым деп, могу жеринде туура кылдымбы деп көп үйрөнөсүң. Сенин машыктыруучуң тууралуу айтып берсең. Мен машыккан туруучу бул менин биринчи машыктыруучуң. Азыр канча машыктыруучуң бар? Тренер. Менде агайларыман 2, 3, 4. 4 агайың барбы? Азыркы убакытта 2 эле агай, мурунку агайларда болуп, мен башка жакка көчүп кеткенмин. Анкесиз алыс болчу. Мына сага алыс болгондуктан алмашып, жер алмашып кеткен, ошондо. Көчмөн сыяктуу. Эң сонун. Үй бүлөң тууралуу айтып берсең. Менин үй бүлөмдө туугандарым бар. Алар менен азыр ошол дайникти көрүп атат телевизордон. Мен алар менен сыйныктанам, мен аларды жакшы көрөм. Мен салам айта турган туугандарым бул апам, атам, Нурланбеке, Уланбеке, Айнуска жеңе, сестренкаларыма Набина, Дилназ, Датушка, Ясмина, Чымырза, Нурмырза. Ошолорго өлө салам айтам. Дагы мен көп туугандарыма салам бар. Атама, мамама, эжеме көп чоң салам эскерем. Эң сонун, азаматсың. Дипломдоруң тууралуу айтып берсең. Мынакей дипломдор да бар экен, Мурас Бердигулов дейт. Биз көрсөк болобу? Мен досторума көрсөтөйүн. Thanks for coming and participation in Fools Namangan Open. Наманганден болгон турбай бул, Өзбекстанбы? Эми мен кармап аткан грамотам деген болсо 2018-жылы болгон. Ал грамотам эң биринчи болчу.
Ал грамота менен өлө сыймыктанам. Эң биринчи соревнованияларда жүргөндө мен мамам өлө ыйлап өлө коркчу да, мен утулуп каламбы же травма алып каламбы деп. Анан ошол кезде мен жок, мама ыйлабай деп коюп туруп, мен биринчи орун алгам. Массага. Апаңды көп ыйлатпаганга аракет кылат экенсиң, эң сонун. Бул дипломучу? Мына 2 диплом, Бул дипломумду Казакстандан алгам. Экинчи орун болуп калды. Акыркы раунда мен утулуп калдым. Алым жетпей калды. Дагы мага кыйын болуп калды да, аны утканыш үчүнчү. Ал экинчи орун алып, мен да сыймыктанам көп. Эң сонун куттуктайбыз. Биринчиден, мынакей кызыктуу спортто болгон кызыктуу учурлар бар, Кээде машыгып атып кулап кетесиң, күлкүлүү, же болбосо чемпионаттардан бир башкача ыкма көрсөтөйүн деп элди күлдүрүп алышың мүмкүн. Ушундай сыяктуулар барбы? Айтып берсең. Ооба, менде деле бир жолу болчу. Мен досторум менен мактанып аткам. Өзүмө мындай чабып атам, сонун чабып атам депчи. Бир кезде агай келип, кана көрсөтчү деп баарды карап калса, бир жолу тепсем түшүп калып, өлө баарды күлүшкөн. Сен өзүң жыгылып түшүп калгансың да? Ооба, мындай бизде специальный эмеде матрастай болгончу. Анан ошол кичине батыраак кылып койсоңчу ударыңды, түшүп кетесиң да. Анда носкимен болчумун да. Носкимен чапсам эле түшүп кетем. Китептерди көп окуйсуңбу? Ооба, китептерди көп окуйм. Алардын аталышалары Бодошев окуйм. Анан Давлатовду окуйм. Массага. Бизнес тренер болоюн деп атасың келечекте, же? Бизнесмен болгум келатат. Дагы мен келечегимде мен олимпийский спортсмен болгум келет буюрса. Олимпий кыргызча кандай болот? Олимпиадалык спортчу жана бизнесмен, бизнесиң кандай болот мисалы? Бизнесим ар кандай болот. Же телефондорду сатам, же кийимдерди. Азыркы убакыттарда мен деле бизнесим бар болот буюрса. Мурун жайында, июнда мен очиститель экранов бар болчу. Аны Кытайдан заказ кылып, ошо 250-ге сатып аткам. Сатып, салфеткалар сатып жүргөм, мындай болгон да. Буюрса да мен өз помещением болот. Ал жакка көп элдер келишет. Көп акча алып, мен мамамды Меккеге алып баргым келет. Мына сага эң сонун баракелде. Машалла деп коет, Ооба. Апамды Меккеге алып барам дейт, мынакей эң сонун кыялдар орундалат. Кыялданып, ошол максаттарга жете бер. Алдыда кайсыл сынактарды күтүп атат? Даярдык көрүп атасың? Ооба, мен көрүп атам. Негизи спорт школада окуганда жакшы тренировка кылсаң, жакшы машыгып атсаң, сага мисалы соревнованияларга же лагерге бекер берилет да. Мектеп сага төлөп берет. Дагы мен даярданып аткам, ал Китай, Корея, Япония. Эң сонун. Буюрса, ошол бардык өлкөлөргө барышыңа тилектешпиз. Сага ийгилик каалайбыз. Тилекке каршы биздин убактыбыз дагы чектелүү. Ден соолукта бол ар дайым спорт менен бол, бардык максаттарыңа жет. Кыргызстандын желегин желбиреткен күчтүү жигиттерден бол. Биз сен менен сыймыктанабыз. Анан келечекте дагы андан да чоң сүйүнүчтөргө ээ бол, Эң сонун. Анда эмесе достор, биздин көрсөтүүбүз дагы соңуна чыгып баратат. Биз силер менен коштошпойбуз. Бизди кийинки көрсөтүүлөрдөн көрсөңөр болот. Сиздер менен Элина жана ошондой эле Тармал байкеңер болду. Көрүшкөнчө саламатта калыңыз.